Салам кыздар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Менин каналыма катталыңыз жана менин Instagram баракчама, TikTok баракчама катталып, дайыма пайдалуу нерселерди үйрөнсөңүздөр болот. Мага жакшы суроо келди. Мен бир күнү бир крем сүртүп, эртеси күнү экинчи крем сүртсөм болобу, териге зыян эмеспи депчи. Кыздар, болот. Бирок бир эле оговоркасы бар. Эгерде териңер сезгич эмес болсо. Кантип билебиз терибиз сезгичпи же сезгич эмеспи? Эгерде териңер бир нерсе сүртсөңөр эле кызарып, кычышып, жанагындай дүүлүгүп турса, анда албетте силерге аябай абайлаш керек. Силердин териңер сезгич, силердин териңердин үстүкү катмары жабыркаган, орусча айтканда диагнозу поврежденный эпидермальный барьер. Силердин териңерди дарылоо керек, атайын кремдер менен дарылоо керек. Жана косметиканы колдонууда аябай абайлап колдонуу керек. Кремдерди оңой менен аралаштырбай, жаңы кремдерди колдонууда дагы тесттен өткөрүп, могу жерге сүйкөп, андан кийин гана колдоносуңар. Эгерде териңерде андай нерсе жок болсо, эгерде сүйкөгөн кремдердин баарын жактыра берсе, албетте болот. Илгеркидей бир эле кремди дайыма сүртүш керек же бир эле линияны кечээ эле мага бир кызыбыз келип айтты да, Айнура жи, бир эле линияны сүртүш керек да. Мисалы, мен бир марканы таңдасам, ошону креминдагы, умывалкасындагы, күнгө каршы креминдагы бүт баарын ошону колдонушум керек деп айтып атат да. Ооба, илгери биз ошентип айтчубуз. Химиялык курамын баары бирдей, анан ар кандай кремдер сүртсөңөр, биринин курамы бирине топ келишпей, анан аллергия берет деп. Жок, азыркы жаңы изилдөөлөр боюнча аллергия андан эмес экен, чувствительность андан эмес экен. Азыр кремдерди сүртө берсеңер болот. Биздин териге эмне керек? Биздин териге эртең менен биздин бетибизди, терибизди коргоочу крем керек. Күндөн коргоочу крем керек. Анткени күндүн азабын баарыбыз эле тартабыз. Күндөн тактар түшөт, күндөн кургайт, күндөн эрте картаят. Ошол себептен күндөн дайыма коргонушубуз керек. Эртең мененки крем күндөн коргош керек. А. Б. Териңерди жашынакай кылып көрсөтүш керек. Эртең менен кургап, кодурап, же терискеринче былжырап, майлуу болуп турса, сулуу болуп көрүнбөйбүз. Ошол себептен эртең мененки крем бетиңер майлуу болсо, майлуулукту азайтыш керек, матовый кылып көрсөтүш керек. Эгерде териңер кургак болсо, жумшартып, жибитип, назик кылып көрсөтүш керек. Эгерде бетиңерде жанагындай сезгенүүлөр бар болсо, ошо сезгенүүлөрдү жаап көрсөтпөй, декоративдүү крем катары колдонсоңор да болот. Эртең мененки крем бизди сулуу кылып көрсөтөт. Кечки крем болсо, биздин терибизди эс алдырат. Кечки стрессте жүрдүк, чаңда жүрдүк, өзүбүз нерв болдук, күнгө чыктык, колубузду кармаладык кир кол менен бетти. Ошол кечки кремдин бетти тазалагандан кийин терини эс алдырат. Эртең менен туруп алып, бүгүн бир SPF-ти колдоносуңар, эртең экинчи SPF, бирсүүнү үчүнчү SPF. Эгерде SPF-тин баары силердин териңерге туура келсе, күнүгө ар кандай деле колдоно берсеңер болот. Эгерде кечинде бир күнү увлажняющий, нымдалыштыруучу, бир күнү азыктандыруучу, бир күнү какой-то сыворотка, бир күнү эмульсия колдонгула, бир күнү витаминдер менен колдонгула, бир күнү гиалурон кычкы менен колдонгула, эч коркунучу жок. Пожалуйста, колдоно бергиле. Негизи Кореяда 5 этаптуу, 7 этаптуу кам көрүүнү бекерден көргөн эмес. Канчалык көбүрөөк ар кандай кремдерди койсоңор, эгерде териңер сезгич эмес болсо, эгерде бул кремдер териңерге туура келсе, ошончолук жакшы. Ошончолук силер териңерге көбүрөөк кам көрүп, териңерди көбүрөөк калыбына келтире аласыңар. Дагы бир мифти жок кылып коеюн. Көпкө чейин бир кремди колдонсо, тери көнүп калат, анан эффект берет. Это все фигня, девочки. Жардам берет. Эгерде териңерге бул крем жагып атса, эффект деген кандай нерсе? Эффект деп кээ бирөө бырыштык кеткенин айтат, кээ бирөө так кетиргенин айтат, кээ бирөө болсо тери жылмакай болгонун айтат. Ар бир кремдин эффекти бөлөкчө. Анан көпкө чейин колдонуп, бир аздан кийин эффекти болбой калды деп ойлосоңор, просто возраст проходит. Же силер көбүрөөк стресс болуп атасыңар, же туура эмес тамактанып атасыңар. Демек, дагы башка нерсени кошуш керек. Бул кеп кремде эмес. Кеп силердин кам көрүүңөрдүн аздыгында. Эгерде видео жакса, плюстарды баскыла, комментарий жазгыла, болгон суроолорду жазгыла. Мен дагы сонун видеолор тартам.